жалпы катталуучулары, чет өлкөлүк мекендештер жана кыргызстандыктар баарыңыздарга ош шаарынан ысык салам. Биз акыркы оюндун жеңүүчүлөрү Айка Хозуева. Салам баарыңыздарга. Айка Хозуеваны куттуктап жазган баардык мекендештерге, көрүүчүлөргө, туугандарга баардыгыңыздарга чоң рахмат. Үй бүлөбүздүн атынан Алмаз Байкеге абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай шартты түзүп берген каналына чоң ийгиликтерди каалайбыз. 2022 жылга чейин 200 миңге, миллионго жеткен катталуучуга ээ болуңуз деп айтат элек. Бул канал жөнүндө маалымат айта кетсек, бул каналдын келечеги аябай чоң каналдардын бири деп эсептейм. Анткени Америкага барууга даярданып жаткан мекендештерге аябай чоң пайдасы тиет деген ойдобуз. Каттала элек бир туугандарга катталыңыздар, балким кийинки оюндарда сиздер жеңүүчү болуп калышыңыздар мүмкүн. Салам достор. Мен сиздерге Америкага келгенде жакшы жумуш таап койдум да. Мондай форклифттер бар да, товар жүктөгөнчү. Ошондой болсо үйрөнө бериш керек да, форклифт болсо. Кыргызстанда деле бар да. Ушундай форклифт менен иштегендер жумасына $1000 чейин табат да. Мен азыр Теннесси штатындамын, жүк алып атам да, Нью-Йоркко, Бронкско. Анан аябай чоң база экен да. Анан ой келип кетти да. Ушундай форклифт менен үйрөнө берсеңер, чоң базаларды иштесе болот да. Эчтеке көтөрбөйсүңөр да, просто ошо форклифт менен мондай палеттерди тракка салып кайра чыгарып туруш керек. Достор, Америкага келгенде башында балдар жантылашып иштешет да, жигиттер, кыздарчы. Баягы бош отуруп калбай эле кичине жумуш болсун деп. Анан мен сиздерге азыр көрсөтпөдүмбү? Чоң базаларда жанагындай форклифт айдайт. Көп кыргыз балдар биздин деле башыбыздан өткөн. Баягы 5 күн иштеп, анан суббота, воскресенье күндөрү дагы подработка деп чыгышат да. Башындачы. Анан баягы ар кандай жерлерге барып базаларга баягы грузчик болуп иштешет да. Күнүгө $100 болчу ушунда 2013 жылы. Азыр а может $150. Анан ошо грузчиктерге караганда ошо форклифтти айдаган жигиттер кичине көбүрөөк тапчу да. Ошон үчүн колдон келсе Кыргызстанда форклифт болсо, форклифтти аябай колду көндүрүп үйрөнө берсе болот да. Анан башында келгенде жумуш жок деп отуруп калбай, ушундай базаларга барып, мен форклифт айдаганды билем деп, сразу жумушту баштап кетсе болот. Эми күнүгө азыр билбейм, ама форклифт айдаганда $150 тапса, 5 күн иштеп койсоңор $750 жумасына чыгып түшүп турат да. Анан кээ бир ушундай чоң базалар 5 күн жумуш болсо, 6-күнгө да чакырышат да. 6-күндө чыгып бербейсиңби деп. Ошондо 750 эмес, жумасына 900, жана мен айткандай. Жумасына 900 болсо, 3200 айына сонун эле болот да. Бул досторго кезип калдым. Булар завтрак кылып атышыптыр. Америкада биринчи жолу көрүп атам. Заправканын жанында малдардын жүргөнүн.
торпоктор экен. Торпоктор, кунажындар жүрөт. Мен мал боюнча жакшы инфо билбейм да эмечи. Кайсынысы, могу кичинекейлер торпок, чоңурактары кунажын. Ладно. Хоу. Ушинтип чакырабы торпок койларды. Эртең менен эрте шишип көп жаңы эле турганбыз. Азыр солярка коюп алып, Теннесси штатына бартабыз. Достор, тракстаптан бензин куюп атып, биринчи жолу тракстапка келген. Уйларды, музоолорду, торпокторду көрүп атам да. Жолго чыгалы, бензин солярка куйдук, Теннесси штатына бартабыз. Мен постоянно көптүк түрүндө айтам да, баратабыз, кылабыз депчи. Анткени мен жаңыз эмес, машка бар жанында, кызыл машка. Volvo, кызыл машка. Lie, 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 lie.